Assalamu алейкум, hurmattуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, көрөрмандары. Бүгүн биз Бишкектебиз туугандар. Бишкекте Чүй областында Сокулук районунда турабыз. Ошол жерде сиздерге туугандар Бишкектен чыгып жаткан ушул аттарды тартып көрсөтүп берели. Аттар, жылкылар, бүгүнкү чыгарылышта бээлер дагы чыгат, тайлар жана 2 ат чыкмакчы. Биз менен чогуу болуп бул тайлардан биз баштадык туугандар. Чогуу болуп көрүңүздөр. Баалар кандай айтылат, аны угасыздар. Эгерде жаккан болсо, номерлерди мен алдыга коюп өтөм туугандар. Ошол номерлер аркылуу байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Мына биринчи номердеги бул 2,5 жаштагы тай экен. Кудай кааласа күзгө барып быштыга толот экен туугандар. Ушул тайдын азыр биринчи тишин көрсөтүп коелу дагы, бастырып буту колун тарталы. Өзүңүздөр көрүңүздөр туугандар, жактырып алсаңыздар болот. Породасы эми толук белгисиз туугандар. Так. Мына тиштерин баарын сиздерге көрсөтөлү. Бунун баасы канча болот экен биз айталы туугандар. Мынакей достор, бул тайдын баасы 200 000 сомго коюлду. Эгерде жактырып калгандар болсо, чалыңыздар туугандар. Азыр алдыда дагы тайлар, бейлер чыкмакчы. Биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Бул биринчи номер болду достор. Мынакей достор, бул өзүңүздөр көрүп турган экинчи номердеги ат боюнча азыр толук маалыматты берели. Атты минип көрсөтпөйбүз туугандар. Бул аттын боюнун бийиктиги примерно 1,65 сантиметрден аз-маз жогору болушу мүмкүн. Туугандар, мынакей атты көрүп турасыздар. Мынакей туугандар, бул ат минги экен. Ден соолугу, буту колу баардыгы мынакей өзүңүздөргө көрсөтүп коеюн. Тазалыгы келгенде дагы сиздер көрүп билесиздер туугандар. Такасы алдылары түшүп калыптыр, Мынакей туугандар. Така салынган экен. Ат жоошпу өзү? Жоошат, Туугандар, караңыздар. Баасы дагы 200 000 сомго коюлду. Бул дагы Россиядан келген ат туугандар. Көрүп, билип, байкап туугандар. Ат кандай экенин өзүңүздөр да комментарийге жазыңыздар. Кандай порода болушу мүмкүн, биздин саяпкер сынчылар суроого да жооп берип койсоңуздар болот туугандар. Анан баалары кандай коюлду комментарийге жазып калтырып кетсеңиздер болот туугандар. Адреси айтылды, Сокулук району. Номерине чалсаңыздар ээсинен кайсыл жерге келишиңиздерди баарын тактап айтып берет туугандар. Андан эмесе бул экинчи номер болду. Кийинки тайларга өтөбүз. Андан кийин күүгө келип калган бейлер чыгат туугандар. Кеттик. Туугандар, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай 3-чү номерге келип калдык. Бейлердин тартып баштайлы. Ушул өзүңүздөр көрүп турган бee, бул 3-төн 4кө чыкма бee экен достор. Азыр ушу тапта күүгө келип калган экен учуру. Азыр алып туруп жакшы үйүрү күчтүү атка койсоңуздар, бул бээден кулун ала турган бee экен. Аркалары, соорулары кеңири, боюнун бийиктиги да бир 60ка жетип калышы мүмкүн. Породасы мындай бутундагы пайпактарга караганда бул Владимирдин аргыны болушу мүмкүн туугандар. Бул бээнин баасы ошондо жаңы ачма 150 000 сомго коюлду. Дагы аз-маз кеми болот экен туугандар. 3-чү номердеги бee. Достор, азыр сиздерге кулундуу бээлерди да тартып көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. 150 000 сомго ушул бee коюлду. Өтө жоош. Минги дагы экен, Жооштугу аябай жоош. Минги дагы экен туугандар. Беркиниси дагы азыр чыгат. Ал дагы минги бee. Көрүңүздөр туугандар. Жактырып, өзүңүзгө жакканын тандап алыңыздар. Туугандар, кийинки бee чыкты. Бул данчак бee экен. Азыр мынакей жалдарын өзүңүздөр караңыздар. Бою дагы бийик. Бою бир 70ке барып калышы мүмкүн. Колуну дагы туугандар. Эркек колун. Бул бээнин жашы кандай болду? Мына бээники.
Жашы белгisiz ба? Мына кийинки бээни караңыздар. Бул бээнин тугандар тилекке каршы кулуну өлүп калыптыр. Бирок бул бээ дагы данчак экен достор. Бээ азыр саалат дейт. Sütü dagы чыгат экен тугандар. Жоош дагы экен. Süttü аябай. Бирок пародасы данчак тугандар. Бойлору бийик келген. Мына кулунду бээнин баасы $4000 коюлуп атат. Наркысында азыр беракка чыгып тартып көрсөтөбүз. Ал bunun баасы $3000 коюлуптур тугандар. Жакшы бээ алам десеңиздер, сындуу бээ, чоң бээ алам десеңиздер, ушул акенин номеринде мен 2 номерди коюп атам. Ошол номерге чалыңыздар тугандар, байланышып сурасаңыздар болот. Азыр жашын толук билүүгө аракет кылалы. Мынакей достор, бул жердеги аксакалдын айтышына караганда 3-түү, 4-түү тууган бейлер экен ушулар. Тугандар караңыздар. Кулунунун бою дагы бийик. Кулунду бээ $4000. Мына күрөң бээ. Бул кулуну өлүп калган бээнин баасы $3000 коюлду. Данчак бээ алам десеңиздер, тугандар байланышыңыздар. Азыр бир сыйра мындай жакындан да буту колун баарын сизге көрсөтөйүн. $3000 ошондо сом менен эсептегенде 240 000 сом. Айланасы болуп калат экен. Эми айтылган баадан сөзсүз түрдө кеми болот достор. Сураңыздар, бейлер турат. Тугандар, мынакей акыркы тайларды тартып көрсөтүп берүүнү баштайлы. Тайлар акыркы экөө. Мынакей калдыккан бирөө буурул тай. Экөөнүн жашы бирдей экен, бирөөсү мына жерде. Породалары кандай экени толук айтыш кыйын тугандар. Кунан чыкма тайлар. Баасы тугандар 120 000 сомдон кеми бар экен. Дагы кемити беребиз дейт достор. Көрүңүздөр. Жактырып ушул жерде жалпы саны бир 7-8 баш чыкты окшойт. Каалаганыңыздарды тугандар тандап алсаңыздар болот. Мынакей достор. Алдыңкы оң буту, кашкасы бар бул жерде тай. Наркы буурул тай. 120 000 сомго коюлду тугандар. Дагы бир кайталап коеюн. Сокулукта алдыда номерлерге чалыңыздар. Сиздер менен Муз каналы бүгүнкү чыгарылышты бейлерди, тайларды жана аттарды тартып көрсөтүп берди. Сиздер менен мен Замир болдум тугандар. Көрүшкөнгө чейин аманчылыкта жолугушалы. Саламатта калыңыздар.